40 уктуруу. Министр Саур Жумабеков бизди бул адамга тааныштырып атып, мени көрсөтүп, биздин аксакал 85 жашка чыгат, күнүгө операция жасайт десе, тиги профессор таң калып, ушул жашта, ушул жака чейин келип, анан операция жасаса, анда баатыр экен го, деп. Жумабеков, туура айттыңыз. Бул киши бизде ансыз дагы баатырыбыз, деп. Профессор, бизде бул жаштагы хирургтар иштебейт, дейт. Негизги бизди чакырганын себебин ошол жерден толугу менен түшүндүм. Германия Федеративдик Республикасы каржылап, биздин республикага проект иштеп, 40 миллион евро акча түзүшүптүр. Булар бизге, Пишпекке, 2018 жылга чейин кыргыз немец хирургиялык оорукана салып берет экен. Мурунку жылы ушул профессор Марк Рема келгенде мен кезиге алган жок элем. Булар бул жерден семинар өткөзүп, таанышып кеткен экен. Ошондо биздин оорукананы көрүп, бул силердин больница жакты. Немистердин хирургиясынын бөлүгүн, филиалын ачсак, деп. Мага жеткизгенде мен эң рас болот, мен макулмун, деп. Себеби бизге келсе, булардын жардамы айрыкча аспаптары, аппараттары керек эле. Бул жолу барганда булар башкача айтып калыптыр. Жок, силерге эмес. Биз өзүбүз немис тили менен бүт аппараттарыбызды, керек жарак аспаптарды жаптып, өзүнчө хирургиялык имарат салалы, деп макулдашышты. Немецтердин хирургтарынын тың болгонун негизги себеби ушунчалык бай жашайт экен. Жок дегенди билбейт. Биздин хирургтарда ошондой жетишкендик болсо, биздин хирургтар алардан калышпаган операцияларды жасайт эле. Буга менин көзүм жетип турат. Булардын ою оорукана салынып бүтсө, бүт өзүлөрү тейлеп, хирургтары өздөрүнөн, ар бир операция өздөрүнүкүндөй баада, акысы да өзлөрүнө түшө тургандай. Менимче биз деле макул болдук. Салынып бүтсүнчү, калганын көрө жатарбыз, деп мен таң калып сурадым. Силерде сайылып, атылып келгендер, ашказандын жарасы жарылып, кан агып келгендер, эхинокок деген оорулар барбы? Жылына канча оорулуулар түшөт? Десем, алар мындай оорулуулар бизде жок, дейт. Мына укмуш. Бизде күнүгө сайылып келет. Ашказанда жаранын оорусу бизде ушунчалык көп. Эхинокок деген малдан жугат. Бул дагы жок. Мына ушундан эле түшүнсө болот булардын жетишкендигин. Анан биз мактанабыз. Немецтерди жеңдик, деп. Эми шаарынын кооздугу, көчөлөрүнүн сапаты, тазалыгы бир укмуш. Ошентип 3-4 күн жүрүп, ыраазы болуп келе бердик. Мен башынан ушул күнгө чейин жашы өткөн карылар менен маектешкенди, ыгы келе калса тамашалашканды өтө жакшы көрөм. Себеби улуу адамдар үйдө болсун, өрөөндө, республикада болсун, арабызда, айрыкча бир жакшылыктарда, той тамашаларда, жыйындарыбызда калдайып көрк болуп, сый болуп отуруп берсе, эмне деген кубаныч болор эле. Айрыкча эл журтка ошо жашка келгиче эмне деген иштерди жасап келишти. Ошон үчүн эл арасында сый урматка ээ болуп, кыргыз эли ушулар үчүн сыймыктанып, урматтап келген адамдар. Булардын басып келген изин унутпашыбыз керек. Менин оюмду окуучуларым, хирургтарым, мени тааныган жолдошторум баары билишет. 60 жылдан бери менин оюм өзгөрүлгөн жок. Ар дайым айтам, унутпа, сен дагы аман болсоң карыйсың, деп. Менин врачтарыма ар дайым кез-кези менен эскерем. Ооруп келген карыларды операция болобу, болбойбу? Башка ооруларга караганда буларды 3 эсе артыгыраак көңүл буруп кара, деп. Карыган адамдын жаны, өмүрү жаштардыкына караганда артыгыраак, өтө аянычтуу. Мен айтып келатпаймынбы? Өз көңүлү менен өлөйүн деген улуу адамды көрө да уга да элекмин. Булардын жаны өтө таттуу. Кээ бир жаш врачтарга карыган адам жакпайт. Себеби көрүнүшү мурункудай эмес. Көзү начар көрөт, кулагы дагы начар,
тиши жок, ээги шалпайып, нерв системасы дагы начар. Кийген кийими дагы мурункудай эмес. Кандайын кийсе дагы жарашпайт. Көбүрөөк сүйлөсө, башынан өткөн сонун окуяларын силерге үлгү болсун деп айтып бергиси келет. Муну ушундай кемчиликтерин байкап отурган кээ бир акылдуу сунгандар, менимче акылы жок акыбактар, мурду башын чүйрүп, кабагын тырыштырып, жактырбай алжып калды деп шылдыңдап отурушат. Менимче эч кемчилиги жок, Кудай Таалам табигат ушундай кылып жараткан экен да. Ошон үчүн карыган сайын жогоркудай кемчиликтери болот экен. Ошон үчүн менин врач катарында силерге берген кеңешим, бала үчүн эн ата кандай абалда болбосун, канча жашка чыкпасын, балдар үчүн эн ата бойдон кала берет. Менин эсимде калган кээ бир аксакалдар менен болгон маегимден силерге айтып берейин. Карыса да ошолордун айткан сөздөрү эч качан унутулбайт экен. Көп жыл мурун 30-40 жыл өтүп кетти го. Бизге больницага жаш өтүп калган байбичени тез жардам менен алып келди. Мени ошол замат чакырышты. Өтө катуу приступ болуп, чыдабай алы кетип калган экен. Көрүп сураштырсам, Алиевтердин энеси экен. Алиевдин улуусу банктын директору. Анда шаарда бир эле банк боло турган. Экинчи баласы соода министринин орун басары экен. Анча-мынча эле таанышчу элем. Экөө тең өңдү түстүү, толук өңдөрү зор адамдар. Мурун булар менен беттешип сүйлөшкөн эмес элем. Кичүүсү мени менен тең чамалаш көрүндү. Сүйлөгөн тургандары өтө салабаттуу. Кемпирди көрүп өтүшүп бараткан экен. Өттүн таш оорусу. Диагноз коер замат операция жасаш керек дедим. Түшүнгөн адамдар экен, өзүңүз билиңиз деп макул болушту. 80 жашка жакындап калган байбиченин көрүнүшү ушунча салабаттуу, татынакай, сүйлөгөн турганы жакшы эле. Ошол замат операция жасалды. Өтү чирип, ичинде толтура таш. Операциядан кийин көп кыйналбай оңоло баштады. Жакшы болуп калганда мен ар дайым көңүлүн көтөрүш үчүн тамашалай берем. Көпчүлүгүнө менин тамашам дарыдай эле жагат экен. Мени Мамбет Мамакеевич ушинтип тамашалап, көңүлүмдү көтөрүп кетти деп айтышаарын ар дайым угам. Ошентип байбичени көргөнү кирсем, эки баласы, эки келини жанында экен. Аркы берки жагын сураштырып калдым. Байбиче, могу эки балаңызды бир эркектен төрөдүңүзбү? Десем, бир эле абышкамдан, деди. Ал эми калгандарчы? Кол салган кайны сайнилерден, десем, жок, аларды кантип айтам, деп чочуп кетти. Балдары, келиндери үн катпай чыгып кетишти. Ошону менен айыгып үйүнө кетти. Бир айдан кийин кичи уулу үйүнө конокко чакырып калды. Барсам, балдарынын баары бар экен. Бир аз отуруп, анча-мынча чуулдап калганда мен дагы байбичеден, өткөн жолу толугу менен айта албай калдыңыз эле. Мен дагы чала түшүнүп калдым. Эми чынын айтып берсеңиз, десем, ойланайын Мамбет, кыйнабачы, айтпайм, деп койду. Мен тамашалап, могу кичи уулуңузду эле билейин дедим эле. Кичине башка көрүнгөнүнөн, дедим. Себеби кичи уулу, экөөбүз мамилебиз түзүк болуп, тамашалашып калчубуз. Экинчи эсимде калганы дагы көп жыл өтүп кетти. Кошоев Темирбек, жогорку советте президиумдун төрагасы болгон убак. Июль айында болсо керек, көлдө эс алып жүргөм. Бир күнү эле кечке жуук райондун секретары, башкы врач экөө издеп жетип келишти. Фрунзеге сизди тез келсин деп чакырып атат. Кошоевдин атасы катуу ооруп атыптыр, деп машина ала келишиптир. Мен ошол замат түн боюнча жүрүп отуруп, таңга жуук Фрунзеге жетип келдим. Жогоруда айтпадымбы? Өмүр бою күн түн дебей ооруган адамга же больницага чакырганда бир жолуда отказ же башка шылтоо издеп барбай калган күнүм болгон эмес. Келип эле спецбольницада жатат экен. Ошол жакка барып, Темирбектин атасын мурун көргөн эмес экенмин. Улгайып, 80ге жакындап калган киши экен. Приступ болуп, 3-4 күндөн бери ошол жерде дарыланып атыптыр. Эч жардам жок. Ооруп, кыйналып атыптыр. Өзү араң эле сүйлөйт. Ичи өтө көпкөн. Кол тийгизбейт. Мен көрөр замат өттүн таш оорусунун өтүшүп кеткенин айтып, ошол замат
өзүмдүн иштеген хирургияма котордум. Көп өткөрбөй операция жасадым. Абышка да баласы да каршы болгон жок. Себеби өтө кыйналып атыптыр. Абышканын өтү чирип араң калыптыр. Өттүн ташын алып, тазалап, бүтүп чыктым. Операциядан кийин 4-5 күн кыйналды. Мен күн түн дебей жанында болдум. Көлгө кетишти, унуттум. Уулу Темирбек күнүгө келет. Ал жайын сурап кетип атты. Бир күнү Темикен мага: "Маке, бул Абышка оңой менен сүйлөгөн киши", дейт. Чынында эле ар жак бир жагын сурасак, араң жооп берет. Кийин байкасам, өзү башынан эле көп сүйлөбөгөн киши экен. Акырындап оңоло баштады. Температурасы нормага келип, ооруган жери басылып, ичеги карды иштеп, тамак ичип калды. Көз карашы жылмайып, оңоло баштады. Ойма кетти. Абышканы тамашалап көрөйүн деп сурап калдым. "Аксакал, буйруса оңоло баштадыңыз. Бир аз күндөн кийин үйгө кайтасыз", деп. Уккам. Байбичеси жок, өлүп калган деп. "Сиз падышанын атасысыз. Мурун татар, кыргыз аялдарды алып көрүпсүз. Мен аракет кылып сизге байбиче алып берейин", деп баштадым. Унчукпай угуп отурду. Бир аздан кийин: "Мамбет балам, мен сага бир нерсени айтып берейин", деп калды. "Кулак сизде", дедим. Бир бука сазга тыгылып чыга албай жатыптыр. Ошол маалда жээкте музоолор өтүп баратса, бука башын көтөрүп музоолорго: "Ай, силердин энеңер кайда?" деп. Музоолор жооп бериптир: "Биздин энебизди эмне кыласың? А дегенде өзүң ошол баткактан чыгып албайсыңбы?" деп. Анысы кандай? "Мамбет балам, мен бул баткактан чыгып алайын деп турбаспы?" Мындай укмуштуу салыштырманы ошол замат ойлоп айтканына караганда оңой Абышка көрүнбөдү. Ошону менен аман эсен айыгып чыгып кетти. Мен кайра көлгө барып, отпускамды бүткөзүп келгенден кийин уулу Темирбек телефон чалып калды. Мен чочуп кеттим. Абышка дагы бирдеме болдубу деп. Темикен мага: "Рахмат, Абышка жакшы, басып жүрөт, ичкен жегендери жакшы" деп. "Мамбеттен бирдеме сурачы", дейт. "Абышкага эмне дедиң эле?" Мен эсимде жок эмне дегенимди, дедим. "Эмне болду десем, Мамбет балам менен сүйлөшүп көрчү деп эле ачыгын айтпайт", дейт. "Эстеп көрчү", деп калды. Мен ойлонуп атам. Эмне дедим эле деп. 4-5 күндөн кийин дагы телефон чалды. "Ой маке, Абышка барсам эле жанымды койбой сурап атат. Эстедиңби?" дейт. Мен: "Ай Темике, эстедим. Мен тамаша кылдым эле. Кемпир алып берейин деп. Ошо болуп жүрбөсүн", десем: "Ай, 80ге барган Абышка кайдан аны ойлосун", дейт. Дагы сүйлөшүп, "Ушуну айтып көрчү" десем, ошол эле күнү атасына барып сүйлөшүптүр. "Мамбет алып берем деди. Сүйлөшүп алып бергиле", дейт. Темирбек боор эзилип күлүп: "Ой маке, кайдагы балени чыгардың эле? Абышка жемелеп, кыйнап атат. Эмне кылам?" деп дагы телефон чалды. "Андай болсо, эптеп алып бербейсиңби?" десем: "Ой маке, ага жарай турган алы жок", деп макул болбоду. Мен кеңеш бердим. "Макул. Мамбет экөөбүз издештирип атабыз", деп санасын басып кой. Ошондон бир топ жылдан кийин 90 жашка жакындап кетти окшойт. Дагы бир эсимде калган унутулгус окуя. Мамбетов Мукамбет экөөбүз институтту бирге бүтүп, өмүрүнүн аягына чейин бир үй бүлөдөй жакшы жолдош элек. Жогоруда аялы Турдубү аспирантурада тил боюнча аспирант болуп жүрүп, жетекчиси академик Юдахин Константин Кузьмич экен. Турдубү диссертациясын жактайт. Оппонент болуп, казактан бир зор киши экен, көрүнүктүү профессор. Кечинде чакан эле банкет болду. Советтин мүчөлөрүн, анан өздөрүнүн туугандарын тамада болуп башкарып калдым. Юдахинди мурун көрбөптүрмүн. Жашы деле бир топко барып калган киши экен. Тышкы көрүнүшү жөнөкөй, өңү башы анча эмес. Көчөдөн тааныбаган киши көрсө, муну академик эмес, бир жүдөө эле жүргөн адамдай кейпи. Ал кишинин башы, акыл эси адамдардыкынан башкача жан экен. Бардыгыбызга орусча, кыргызча,
кыргызча орусча жазган сөздүгү белгилүү. Кийин кээде бир сөздү издеп калганда ушул кишинин сөздүгүн таап окуп түшүнүп жүрдүм. Эми укмуш. Ошондон мурун Юдахиндин кемпири өлүп калган экен. Кийин бир жаш орус келинге үйлөнүптүр. Отургандар биринчи көрүшү болсо керек. Жаш, татынакай аял экен. Отурушта тоз сайын Юдахин арактан серпетип отурат. Ошондо тиги аялдын мамилеси Юдахин стаканды тартар замат оозуна закусканы даярдап туруп сугунтат. Сугунгандан кийин салфетканы ала коюп оозун сүртүп жиберет. Чачын кайра сылап, жакасын, костюмунун колу менен сүртүп тазалап, деги укмуш, абышка жыргап отурат. Баары байкап отурушат. Казак профессор экөө мурунтадан тааныш болсо керек. Закусканы жеп атып, башын көтөрбөй туруп, "Касым карагым, жарыкчылыкты көрүп аткан экенсиң го", деди эле. Юдахиндин акылдуулугун ошондо байкадым. Бул дагы башын көтөрбөй туруп, "Ичиң күйсө туз жала" деп турбаспы? Ошентип бирин бири карабай туруп жооп бергенине таң калдым. Ошондон кийин Юдахин мен үчүн укмуштуудай акылдуу, мээлүү, анык илимпоз экенин билдим. Кийин өзүм ага айтып берип атпайбы? Базарга жылкынын этин алайын деп барып катарга туруп калдым. Жалаң кыргыздар арт жагымда. Аялдар тумакчан, жаман чапаным, кийиз өтүгүм менен бардым эле. Артымдагы аялдар "Могу өрүңдү көрөйүндөр дагы жылкынын этине кызыгып алып, жеп үйрөнүп алды" деп мени жайлап атат. Мен кайрылып туруп кыргызча "Так силерден чочконун эти артпаса эмне кылмак элем" десем, бул кыргызча сайраган неме турбайбы деп качып кетишти. Эмки сөз эл жазуучусу Насирдин Байтемиров жөнүндө. Бул жазуучуну анча-мынча ошол убакта таанычу элем. Кезиккенде саламыбыз бар эле. Көрүнүктүү, таланттуу жазуучулардан эле. Бир күн эртең менен эрте кызматка келсем эле, оорукананын короосунда Байтемиров жалгыз ары бери тез-тез басып турат. Ачуусу келген түрдөнөт. Мени тааный коюп, дагы оюма кетти. Мен бул кишинин жакындарынан бирөө бир нерсе болгон экен деп. Себеби айтпадымбы? Бизге бир суткада күтүлбөгөн нерселер, оорулуулар кырсык менен түшө берет. Машинадан түшөр замат мени көрө коюп чуркап келди. Саламдашуу жок. Түз эле мага атырылып бир тийди. "Бул Мамбет кандай? Ооруканада тартип жок экен го. Жакшынакай иштешпейт медсестраларың" деп турбаспы? Мен "Наске, эмне болуп кетти? Эсенчиликпи? Жөн ачууланбай, жай айтып бериңизчи" дедим. Ооруканага менин аялым түшүп калды. Уколду туура эмес жасап, жан башы шишип, температурасы көтөрүлүп, кыйналып атат, деди. "Жүрүңүз, мен көрөйүн. Жатканын билген жок элем" деп ээрчитип, кабинетимден халатымды жонума сала коюп, аялы жаткан палатага бардык. Палатада ар кандай оорулар менен 6 аял жатыптыр. Кирип барып аялын тез эле тааныдым. Таанып калган себебим, бир топ жыл мурун ушул келиндин энесин операция жасап айыгып кетти эле. Анда бул аял арык, жап-жаш кыз көрүнгөн. Учурашып, "Энең кандай?" десем, "Рахмат, жакшы жүрөт" деди. Сурай баштадым. "Бизге качан түштүң эле?" десем, "Кече тез жардам алып келип жаткызышты" дейт. "Эмне болду? Уколду качан, кайдан жасаттың эле?" десем, 3-4 күн мурун үйдөн жасаган дейт. "Эмне укол эле?" десем, "Эсимде жок, ооруп калды. Үйгө врачтарды чакыртканда жасап кетишкен" деди. Байтемиров жанымда турат. Мен "Наске, үйдөн жасатсаңар, анан эмне мага бир тийдиңиз? Силерде тартип жок, жаман иштейт экенсиңер" деп десем, "Алар деле силердин окуучуларыңар эмеспи?" деп оозумду басты. Келинди көмкөрөсүнөн жаткызып, куйругун ачып көрүп, колум менен кармалап көрө баштадым. Наскем дагы "Эй Мамбет, сен колуң менен куйругун кармай бересиңби?" дейт. "Эй Наске, сиз жазганда эмне менен жазасыз? Ручка мененби?
Сизде жабдык ручка, меники болсо колум. Ооруган жерин кармап, басып көрүп диагноз коебуз, дедим. Көрсө, укол куйган жер шишип, кызарып калыптыр. Кол тийгизбей ооруганын сездим. Мунун болушунун себеби, эгерде шприц таза эмес болсо, же куйгандары мөөнөтүнөн өтүп, бузулуп калса, ошондо ириңдеп кетет. Муну биз абцесс деп коебуз. Абцесс бар жогун билип, муну жарып, ириңин чыгарыш керек, десем, Насикем дагы, ой Мамбет, куйругу бузулуп калбайбы, дейт. Мурундукчу элем, бул киши өйдө төмөн сүйлөп коймою бар деп. Мен карап туруп, Насике, бул куйруктун теңин алып салса дагы эчтеке болбойт. Калганы сизге жетишет, деп басып кеттим. Ошол замат операция жасап, ириңин чыгарып, андан кийин бир аз күн жатып чыгып кетти. Кийин бир кокусунан Насикеме кезигип, кандай Насике, аялыңыздын куйругу бузулбаптырбы? Десем, жок айланайын Мамбет. Кичине эле тырыкчасы болбосо калганы аман, деди. Ошол бойдо Насикени көрбөй калдым. Бир күнү гезиттин кызматкерлери, журналисттер, редактор чакырып калды. Келип берсеңиз, медицина темасында суроо жооп деп. Мен макул болуп бардым. Бир тобу чогулуптур. Суроо берип атат. Мен билгенимче жооп берип атам. Аяк ченинде бир кичирээк тапан бала болсо керек. Мамбет Мамакеевич, менде аякка суроо деп туруп суроо берди. Эгерде жашы улгайып калган кишиден бала төрөлсө, баласы келе соо болуп калат дейт. Ушул чынбы? Деп. Мен ошол замат жооп бердим. Тескерисинче, деп. Ошондо Байтемиров дагы катышып отурган экен. Чуркап келип эле мени басып жыгылып, бети башыман өбө баштады. Ой Насике, сизге эмне болуп кетти? Десем, могу акмактар мени айтып атпайбы? Деп. Ошондо аялы кыз төрөп берген экен. Ошону менен бүттүк. Бүткөндөн кийин тиги суроо берген балага, бул силер эмне кылгаңар? Сакалдуу киши болсо, көрбөй жүрүп балалуу болсо, мунуңар адамга, Кудайга жакпаган нерсе го. Десем, тиги журналист, Мамбет аба, сиз менин суроому түшүнө койдуңуз. Ырас эле ошондой болот деп койсоңуз эмне? Бул өзү начар адам. Ошондой болгондо дагы бир аз кепке алат элек, дейт. Мен, койгула. Канча кылган менен сакалдуу адам, таланттуу жазуучу десем, мунуңуз ырас. Бирок өзүнүн турган, сүйлөгөнү, адамга кылган мамилеси өтө тескери, чатак адам, дейт. Анын арды мен кайдан билейин, деп кете бердим. Ушулардын баарын Төлөмүш Океев менен Бексултан Жакиевке айтып бердим. Айрыкча Бексултан Байтемировду ушунчалык окшоштуруп баскан турганын, үнүн өзүнүкүндөй кылып туурап берип, боорду эзип салат. Булга кичине эле себеп болсо, адистер эмеспи? Болбогон жок нерселерди кооздоп, укмуш кылып чыгарат. Менин эсимде жок. Кийин Чыңгыз Айтматов кезигип калып, Аймаке, Төлөмүш менен Бексултан ушунчалык укмуш кылып айтып берип, боорумду эзип салды. Ушунун чын беле, дейт. Менимче, сырын билип алып, тамашалап эрмектей беришет экен. Жазуучулардын арасында эрмек болгон Байтемиров эле. Кайран киши каза болуп калыптыр. Ошол аялдан бир кыз, бир уул көрүп кетти. Фрунзедеги эркиндик бульварыбыз, шаарыбыздын көркү. Ушундай кооз салып, кийинки муундарга калтырган, өтүп кеткен акылдуу адамдарыбызга биз ыраазычылыгыбызды айтып келатабыз. Кийин ушул Токтогул менен Дзержинскийдин бурчунан чоңдор турган үйдөн алып калып, бир топ жыл ошол жерде жашадым. Көнгөн жаным күнүгө эртең менен саат 5-6-да туруп, вокзалдан ылдый Ала тоого чейин басып чуркап, эски Маркс менен Энгельстин эстелигинин артындагы аянтка 1 саатка жакын көнүгүү жасап алып үйгө келчү элем. Ошол убакта байкап калдым. Кечке жуук ошол бульвардан биздин көрүнүктүү, эл урматына ээ болгон, Совет бийлигин орноткондордун бири Кадыркул Качкеев, Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Зияш Бектенов дагы бир тобу кошулуп, вокзалдан баштап Ала тоого чейин шашпай, сүйлөшүп басышып,
Ала тоодан кайра тартып, жогору жагында Жоомарт Бөкөнбаевдин эстелигине келип, ошол жердеги отургучтарга отуруп, өткөн кеткенди сүйлөшүп, анан үйлөрүнө тарап кетчү. Мен да кызыгып, ушуларды ээрчип баса баштадым. Мен үчүн булардын айткандары өзүнчө эске алып калчу сабактардын бири эле. Бир күнү бабырашып сүйлөшүп отурушту эле. Жаныбыздан менин уулум Канаттын келинчеги Тынара өтүп баратып, тиги аксакалдарга жүгүнүп өттү. Курсагы бөлтөйүп боюнда бар эле. Тиги аксакалдар таң калып, батасын берип жалынып калышты. Ал экен көптөн бери мындай ыймандуу келинди көргөн жок элем. Кимдин келини болду экен деп калды. Качкеев менин таекем, таанычу. Ал киши күлүп, жаныңарда отурган Мамбеттин келини деди. Ой маке, айланайын. Буйруса эстүү, салтты жакшы түшүнгөн келиниң бар турбайбы? Кут болсун. Боюнда бар көрүнөт. Аман эсен көз жарып алсын. Неберең өзүң окшогон эл азаматы болсун деп бата беришти. Муну мен эч качан унутпайм. Ошол келиним аман эсен төрөп, атын Жумагул коюп, азыр неберем 25 жашка келип калды. Окуусун бүтүп, келинчек алып, Адил деген чөбөрөлүү кылды. Дагы бир күнү чогуу отурсак, Байдылда сарына коюп да кошулуп калды. Байдылданы илгери кийин анча билчү эмес элем, бирок саламыбыз бар эле. Ал экем кечирээк келип калды. Бөкөнбаев менен келатып, Дзержинскийге бурулганда, Байдылда ыргып туруп, чуркап барып, Бөкөнбаевдин эстелигине чөгөлөй калып, эстеликти кучактап кыйкырып атат. Айланайын жоке, мага бир 50 сом карыз бере тур. Жакында ал экен барат, ошондон берип жиберейин деп. Ал экеме угуз айтты. Ал экем жакындап келип, эчтеке айтпай Байдылдага, "Ай акмак, бери чык" деп жанынан акча сууруп бере салды. Байдылда алып жоголду. Ал күнкү ичкилигин ошентип таап алды. Ал экем унчуккан жок. Сырын билсе керек. Биз тиги Байдылданын тез арада ал экемди көрө коюп тапкан акылына таң калдык. Байдылда, Мидин, Райкан, булар Кудай таалам берген таланттуу адамдар эле. Ушул адамдар тирүүсүндө өтө баркталбай, анчейин жакшылык көрбөй кетти окшойт. Түгөлбай Сыдыкбековди аба деп койчу элем. Мен өтө урматтаган адам. Бул кишинин маанилүү сөздөрү, өтө калыстыгы зор адам эле. Түкөмдү көпчүлүгү кайнагам Алышбаев Жумагулдукунан көп көрчү элем. Жумагул аба менен экөөнүн көңүлү өтө жакын болчу. Бири-бирин ушунчалык урматтачу эле. Адамдын жакшылыгы бир кыйын иш башыңа түшүп турган кезде калыстык сөзүн айтып, ишине карата баа берип, же жаманчылыктан куткарып чыгарса, бул жакшылык эч качан унутулбайт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.